2018-жылы бир нече казакстандык жогорку окуу жайлар жогорку билим берүүнүн эң мыкты стандарттарына шайкеш келүүгө болгон ниетин билдирип, Академиялык адалдык лигасына бириккен. 5 жыл өткөндөн кийин биздин Казакстан лигасы эл аралык ушундай эле уюмдун мүчөсү болуп калды. Лига стала членом международной одноименной организации. Ушундай стандарттарды ишке ашыруунун демилгечилеринин арасында Максут Нарикбаев атындагы университет да бар. Бүгүн биз академиялык адалдык деген эмне жана эмне үчүн бул стандарттарга жооп берүү маанилүү экендигин түшүнүү үчүн бул теманы талкуулайбыз. Биздин конок Талгат Нарикбаев. Анын жогорку билим берүүнүн сапатын жогорулатуу боюнча ишмердүүлүгү бул университеттин чегинен чыгып кеткен. Стены этого вуза. Мен Ульяна Ашимова. Бул Иш билги долбоору. Силкуя телеканалында биз суроолорду берип гана тим болбостон, жоопторду издеп, чечимдери менен аракеттеринен көп нерсе көз каранды болгон адамдарды таанып билүүгө аракет кылабыз. Решений и действий которых многое зависит. Гранттардын санын көбөйтүүнүн кереги жок деп эсептейм. Анда эмнеге сапатсыз юристтер көп? Бул суроону университеттерге түздөн-түз берүү керек. Демек, ар бир адамга жогорку билим керек эмес деген ойдосузбу? Ооба, ар бир адамга жогорку билим зарыл эмес. Биздин жогорку окуу жайларындагы коррупция кандай абалда? В наших высших учебных заведениях. Бизде сапаттуу билим берүүнү жарандарыбыз үчүн акысыз кылуу зарыл деп эсептейм. Акысызбы? Ооба, акысыз. Бул биздин ойлоп тапкан нерсе эмес. Бул дүйнөдөгү эң мыкты университеттер колдонгон системанын бир бөлүгү. Жогорку билим берүүдө атаандаштык тууралуу эмне деп айта аласыз? Университеттер аз болгону жакшы, бирок алар мыкты жана сапаттуу болушу керек. Андай система адилеттүү деп ойлойсузбу? Талгат Нарикбаев, Максут Нарикбаев университетинин башкармалыгынын төрагасы. Университетти 2007-жылдан бери жетектеп келет. Талгат Максутович, саламатсызбы? Убактыңызды бөлгөнүңүзгө чоң рахмат. Рахмат. Билесизби, биздин өлкөдө мындай бир пикир калыптанып калды. Юристтер жетишерлик эле, ал тургай ашыкча. Более чем достаточно. Бизге юристтердин кереги жок. Алардын ордуна башка зарыл адистерди даярдайлы деп айтышат. Давайте каких-нибудь других нужных нам специалистов будем обучать. Сиз тарыхый юридикалык университетти жетектейсиз. Юридический. И сейчас Азыр Казакстанда 60-тан ашык университет юристтерди даярдоону улантууда. учить юристов. Бул тууралуу сиздин оюңуз кандай? Я скажу о том, что Мен айта кетейин, жакшы юристтер дайыма жетишпейт. Ал эми сапатсыз юристтер албетте көп. вот поэтому хороший, Ошондуктан жакшы юристтер биздин өлкө үчүн ар дайым керек болуп турат. ну тем более мое мнение все-таки Менимче ар бир жаран кандайдыр бир деңгээлде юрист болушу керек. Юрист деген эмне? Бул анын жашоосу үчүн кошумча адистик катары. Анткени мамлекет деген түшүнүк өзү юридикалык түшүнүк. Мамлекеттин баардык институттары да юридикалык негизге таянат. все институты государства также юридические. Биз жашаган баардык нормалар бул юридикалык нормалар. Бүгүн мамлекет башчысынын жарыялаган негизги баалуулуктарынын бири бул мыйзам жана тартип. Мен бул баалуулукту толугу менен колдойм. И каждый гражданин Ар бир жаран мыйзамдарды, нормативдик укуктук актыларды билиши керек. правовые акты. Бул аларды аткаруу үчүн гана эмес, өз укуктарын билип, жеке инсан катары коргоо үчүн зарыл. Права и отстаивать их. Как ли- Анда эмнеге сапатсыз юристтер көп? Юристов все-таки достаточно. Но это Бул суроону юристтерди даярдаган университеттерге берүү керек. Мындан тышкары бул окуткан квалификациялуу кадрлардын аздыгы менен байланыштуу. Казакстанда алардын саны аз. их немного у нас в Казахстане. Ну, давайте Бүгүн биз жогорку билим берүүнүн, анын ичинде юридикалык билимдин сапаты тууралуу сөйлөшөлү. Талгат Максутович 2018-жылдан тартып өлкөдө Академиялык адалдык лигасы иштеп келет. Лига академической честности. А университет, который... Сиз жетектеген университет да бул лиганын курамында. Бирок Казакстандагы бардык университеттер мүчө боло элек. Сиздин оюңузча эмнеге мындай? Бул лига эмне берет? Эске алганда анын белгилүү бир тарыхы бар. Учитывая, что у этой лиги уже есть определенная история. И вообще, как обстоят дела с коррупцией в наших высших учебных заведениях? Ну, Жалпысынан алганда академиялык адалдык деген эмне? Бул түшүнүктү туура кабыл алуу керек. отдать понятие академический Академиялык адалдык деген билим берүү тармагындагы адалдык. в целом. Поэтому о честности мы начали Биздин университет бул тууралуу 2011-2012 жылдары эле айта баштаган. 2011-2012 годы. 2014 жылы Назарбаев университети менен биргеликте академиялык адалдык боюнча биринчи форум өткөргөнбүз. Бул форум бир нече жыл бою өткөрүлүп турду.
И этот форум у нас несколько лет подряд проводился. Ал эми 2018 жылы министр Сагадиевдин демилгеси менен министрликтин жыйынында бул лиганы түзүү сунушталган. Непосредственно сам министр предложил такую лигу создать. И, значит, название было другое. Алгач аталышы башка эле болчу, бирок бул демилгени биз колдоп, университет катары мындай лиганы түзүүгө даяр экенибизди айтканбыз. Университет готовы создать такую лигу. Ошол лига академиялык адалдык деп аталышы керек болчу. Бул термин Батыш университетинде кеңири колдонулат. На Западе, в западных университетах. Academic integrity деп аталат. Орусчага честность деп которулат, бирок integrity түшүнүгү андан кеңири. Это более шире Казакча бул адалдык деген түшүнүккө көбүрөөк шайкеш келет. подходит, чем честность. Бирок орусчада бул честность деп которулат. Ошондуктан бул жаңы термин эмес. Биз аны бул жакта жайылтууну чечтик. Почему? Потому что Эмне үчүн? Анткени билим берүү тармагында бул түшүнүк абдан маанилүү. Адалдыкты пропагандалоо жана аны билим берүү тармагына киргизүү зарылдык катары кабыл алынууга тийиш. как необходимость, как данность. Академиялык адалдык деген түшүнүктү кандай чечмелейсиз? Сиз айткандай бул кеңири түшүнүк экен. Көпчүлүк ойлогондой бул жөн гана пара албоо же бербөө эмес. Анда бул эмнени түшүндүрөт? Не давать взяток. Ну, нет? Это Шире? не так. Бул түшүнүк мындан тар болсо туура эмес болмок. Бул кеңири түшүнүк. Билим берүү системасынын өзү бул түшүнүктү бардык багыттарда башкы принцип катары кабыл алууга тийиш. Главенствующим во всех отношениях. Финансылык бөлүгү болобу, академиялык болобу же башка ишмердүүлүгү болобу, бардыгына ачыктык болушу зарыл. Адалдык бардык жерде негизги постулат болушу керек. Честность должен быть везде как основной постулат. Сиз 2010 жылы бул тууралуу эмне үчүн айта баштадыңыз? Ал учурда абал азыркыга караганда дагы начар болчу. Ошондуктан бул жөнүндө сөз кылуу зарыл эле. Необходимо было говорить об этом. Калган университеттер бул идеяны кандай кабыл алышты? Вначале непонимание было. Алгач түшүнбөстүк болду, бирок азыр баары түшүнүп колдошот. Азыр лигага 18 университет мүчө. Биз мисалы АКШнын эң мыкты университеттери кирген лигасын билебиз, туурабы? Ошондой эле Улуу Британиядагы дагы бар. Биз дагы ошолордун үлгүсүндө лиганы Казакстанда түздүк. Бирок бул жерде албетте сөз эң мыкты университеттер жөнүндө эле эмес. Адалдыкка каршы күрөшүүнү каалаган билим берүү системасындагы адалдык камсыз кылууга даяр университеттер тууралуу сөз болуп жатат. Лигу здесь, в Казахстане. Но в данном случае, конечно же, это не только там лучшие вузы, а именно те университеты, которые хотят бороться с нечестностью, с любой нечестностью, с проявлением любой нечестности в сфере образования, которые готовы внедрять все стандарты академической честности. Бул процессте техникалык жактан кандай ишке ашырат? Бул стандарттарды кантип киргиздиңер? Ал стандарттар эмне? Процесс по внедрению стандартов. И что это за стандарты такие? Жүздөн ашык стандартты биз өз алдынча иштеп чыкканбыз. Алар билим берүүнүн бардык аспектилерин камтыйт. Анын ичинде финансылык жана академиялык бөлүктөрү да бар. Саму организацию, академическая часть и Бул стандарттарды лигага кошулуу ниетин билдирген университеттерге жөнөтөбүз. Алар өз процесстерин карап чыгып, стандарттарга дал келээрин аныкташат. насколько они соответствуют, потом говорят, что Андан кийин алар бул стандарттарга дал келээрин билдиришет. Бизден мониторингдик топ ошол жакка барып, бардык процесстерди текшерет. мониторинг полностью по всем этим процессам. То есть так ли это, соответствует ли это. Бул процесс талаптарга туура келеби? Студенттер менен маектешүү өткөрөбү? Бардыгы каралып, ошонун негизинде жыйынтык чыгарылат. Мисалы, стандарттардын бири мисалы баалоону камтыйт. Башкача айтканда, баалардын градациясын. Оценок. Бизде баалардын градациясы медиана баасы боюнча жүргүзүлөт. Медиана баасы деген эмне? Маселен, 10 киши экзамен тапшырат дейли. Сдают экзамен. Бул коңгуроо модели деп аталат. Графикте коңгуроо сымал көрүнөт. Она вот на кривой идет как колокол. 10 кишинин ичинен бирөө гана 5 ала алат. Андан ашык ала албайт. Не больше. Почему? Эмнеге? Это медиана. Бул медиана баасы. Бул биздин ойлоп тапканыбыз эмес. Бул дүйнөлүк система. Дүйнөнүн алдыңкы университеттеринде колдонулат. Ошонун негизинде бул академиялык адилеттүүлүктүн стандарттарынын бири. Жана бирөөсү сөзсүз 2 алат. Демек окутуучу милдеттүү түрдө кимдир бирөөгө 2 коет. Ошондой эле бир эле адамга 5 коюуга укуктуу. Калганы орточо деңгээлде болот. Бул медиана баасы, коңгуроо сыяктуу көрүнөт. То есть вот эта медиана оценок, она похожа на колокол. Бул адилеттүүбү? Баа коюу адилеттүү. Эмне үчүн бул адилеттүү? Бул адилеттүү, анткени студенттер бири-бири менен атаандашканда эң жакшысы андан дагы жакшыраак болот. Ал эми начары жакшыраак окууга аракет кылат. Бардык студенттер бирдей деңгээлде предметти билиши мүмкүн эмес. Знает предмет.
Как вы Университеттерде мисалы таза сессия деген сыяктуу акцияларга кандай карайсыз? Бул силердин лигада канчалык актуалдуу? Же бул этаптан өтүп, азыр бул көнүмүш болуп калганбы? Это уже по умолчанию будет. В целом, Негизинен бул азыр көнүмүш эле көрүнүш. Менимче бул этаптан көп убакыт мурун өткөнбүз. Биздин университеттерде жана башка университеттерде да ошондой. Эмне үчүн? Себеби бул мурда кеңири таралган болчу. это было ранее, прям очень... Негизинен эмне өзгөрдү? Балким айрым начар же жеке университеттерде бул маселе бардыр. Бирок жалпысынан биздин жарандардын түшүнүгү өзгөрдү. Азыр диплом эмес, билим керек экенин түшүнүп калышты. Учурда башкача көйгөй бар. Бул университеттер бааларды тескерисинче көтөрүп койгон учурлар. Эмне үчүн? Анткени университеттер студенттерин жоготкусу келбейт. Наоборот, завышают оценки. Почему? Потому что университеты не хотят терять студентов. Түшүнүктүү. Бул биринчиден. Башка суроо. Рейтингдерде жакшы көрүнүш үчүн биздин университетте бардык экзамендер жазуу түрүндө өткөрүлөт. Ошондуктан ар бир экзаменди кайра көтөрүп, карап көрүүгө болот. Кол менен жазылган, анткени компьютерлер жок. Кол мененби? Кол менен. Эмне үчүн кол менен? Бул дагы абдан маанилүү. Компьютерде жазсаң, авторлугуңду көрүү кыйын, анткени бул компьютер. Ал эми адам өз колу менен жазганда, анын авторлугу ачык көрүнөт. Анын кол жазмасы өзүнүн уникалдуу стили көрүнөт. Жазуу жөндөмү дагы абдан маанилүү. Айрыкча юристтер үчүн. Туура, кооз жана сабаттуу жазууну билиши керек. Ошондуктан мен жазуу түрүндөгү экзамендерди эң ачык, айкын деп эсептейм. Бул да биздин университеттин ойлоп тапкан эмес. Батыштагы университеттерде азыр дагы ушундай. Не придумка нашего университета, это во всех западных университетах до сих пор так. Исходя из этого, мы также приняли... Ошондуктан биз бул стандарттарды кабыл алдык. Биздин университеттерде дээрлик бардык экзамендер жазуу түрүндө өтөт. Жазылган кагаздар дагы шифрленет. Анда фамилиялар жазылбайт. Ошондуктан текшерүүчү кимдин кагазы экендигин билбейт. Там нет фамилий, поэтому проверяющий не видит даже фамилию, кто это. Ошентип ал кагазды текшергенде автордугу ачык болбогон жана билимди гана текшерет. Знание. Билим берүүдө атаандаштык жөнүндө эмне айта аласыз? Конкуренция – это очень хорошо. Атаандаштык ар дайым жакшы нерсе. Дагы бир мисал келтирейин. Каунтри университети ачылды. Британ университетинин филиалы катары. Бул биз үчүн атаандаштык. Бирок кандай? Жакшы атаандаштык. Себеби Каунтри өзүнүн британдык билим берүү стандарттарын киргизет. Ошондуктан биз ар дайым жогорку стандарттарды карманып келдик. Бирок эми бул стандарттарды сактап гана тим болбостон, Каунтри университетинен дагы жогору болууга аракет кылабыз. Ошондуктан атаандаштык ар кандай тармакта жакшы. Стандарты не только соблюдать, а стараться быть выше того же университета Каунтри. И поэтому конкуренция всегда есть хорошо, то есть в любой сфере. Эгерде стандарттарга гана эмес, бааларга дагы кайрылсак, себеби бул да рынок, жогорку билим да рынок эмеспи. Образование, как говорится. Жогорку билим айтылгандай арзан болбойт, жана бекер да болбойт. Суроо ким төлөйт дегенде турат. Биздин калктын төлөө жөндөмдүүлүгү төмөн болгондуктан студенттерибиздин мойнуна төлөм жүгүн арткыбыз келбейт. Плечи наших студентов. Мамлекеттер эмне кылат? Бизде гранттар бар, билесиздер. Абдан көп, миңдеп берилет. Маселе бул гранттын баасында. Гранттын баасы өтө төмөн. Мисалы, улуттук университеттерде бул жылына болжол менен 1 миллион 300 000. Бирок сапаттуу билимдин чыныгы, өздүк наркы андан да жогору. Себестоимость, она куда выше качественного образования. Азыркы учурда канча турат? Сколько стоит? Эгерде жеке университеттер жөнүндө айтсак, гранттын баасы болгону 800 000 теңге турат. Ошондуктан бул суммага сапаттуу билим берүү өтө кыйын. Когда вы говорите о... Сиз гранттын баасы жөнүндө айтканда, бул суммага эмнелер кирет? Бул жөн гана окуу процесси үчүнбү же мисалы биз азыр университетте турабыз. Бул жерде абдан жакшы атмосфера бар. Кызыктуу дизайн, жалпы колдонууга ыңгайлуу коворкинг зоналары бар. Булардын баары чындап эле көңүл менен жасалганы көрүнүп турат. Ошондой эле буларга каражат жумшалганы да көрүнүүдө. Аудиториялар. Но и видно, что на них потрачены средства, аудитории. Негизинен албетте биринчи кезекте бул окутуучулардын жана академиялык чөйрөдө иштеген кызматкерлердин эмгек акысы. Бул өтө маанилүү аспект. Себеби төмөнкү эмгек акы менен сапаттуу окутуучуларды же кызматкерлерди эч бир уюм өзүнө тарта албайт. Ошондуктан бул эң негизги жана түз чыгымдар. Исходя из этого, конечно же, это вот эти прямые расходы самые главные. Бул башкысыбы? Ооба, башкысы. Бул эмгек акы фонду. Андан кийин чыгымдар бул техникалык камсыздоо жана университеттин инфратүзүмү. Баштапкы эмеректен тартып мындай мейкиндиктерге чейин. Бул дизайн ой жүгүртүүсү. Башкача айтканда, сен эркин коворкинг зоналарды түзгөндө жаштардын ой жүгүртүүсүнө таасир этесиң. То есть
Когда ты создаешь свободные коворкинг-зоны, ты влияешь на мышление молодого человека. Муну студенттер төлөп жатабы. Ошондуктан сиз бул гранттын баасы төмөн деп эсептейсизби? Грант низкий. Биз университеттердин каржылык моделине көз чаптырсак, албетте негизги бөлүгү университеттин каражаттары. Бирок биз университет үчүн ылайыктуу модельди издегендиктен, биздин университеттерде билим берүүнүн сапатын жакшыртууну көздөгөндүктөн биз ар кандай модельдерди карап жатабыз. Анын ичинде америкалык билим берүү модельдери да бар. Модели, в том числе американская модель образования. Например, то есть там частные университеты такие. Маселен, Стэнфорд, Гарвард сыяктуу жеке университеттердин бюджети негизинен илимий изилдөөлөрдүн эсебинен түзүлөт. Не окра научных исследований. Алардын кирешесинин 70-80% ошол жактан келет. Где-то процентов их доходов. Следующий. Андан кийинки экинчи пункт бул эндаумент, кайрымдуулук каражаттары. Университеттер үчүн бул абдан чоң сумма. Үчүнчү гана пункт студенттердин төлөмү. Биз да дал ошол модельди каалайбыз. Анткени биздин университеттин миссиясы элге, коомго, өлкөбүзгө кызмат кылуу жана биздин жарандар үчүн сапаттуу билимди акысыз кылуу. Качество обучения бесплатно для наших граждан. Акысызбы? Жарандар үчүн акысыз. Бирок эч нерсе бекер болбойт. Анткени алар үчүн кимдир бирөө төлөшү керек. Ошондуктан биз бул чыгымдарды жабуу үчүн башка киреше булактарын издеп жатабыз. Бул төлөмдүн жүгү студенттерге эмес, билим берүү уюмунун башка киреше булактарына түшүшү керек. Не на студентах, а лежало на других источниках доходов у организации образования. Сиз бир интервьюңузда жогорку билим жана жалпы эле билим берүү негизи эле бизнес боло албайт деп айттыңыз. Ооба, мен бул пикирге толугу менен кошулам. Муну менен эмнени айткыңыз келди? Билим берүү салттуу түшүнүктөгү бизнес болбойт. Башкача айтканда, бул чыгымдарды минималдаштырып, пайдасын көбөйтүү дегенди түшүндүрбөйт. Билим берүү тармагында мындай жүрбөйт жана жүрбөшү керек. Бул чөйрөдө дайыма чыгымдарды көбөйтүү керек. Ооба, кирешең кээде азайышы мүмкүн экенине карабай. Сен дайыма инвестиция салып, өнүктүрүүгө каражат жумшашың керек. Бул эмгек акыга, техникага жана башка зарыл нерселерге жумшалат. Ошондуктан университет ар дайым укуктуу иштей алган жана бул мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылган финансылык модельди издөөгө тийиш. Он может это создать и долгое время существовать. Мы говорим о том, что Бүгүнкү күндө университеттер жана жогорку окуу жайлары студенттерди окутуп диплом берип, квалификациялуу кадрларды даярдап гана тим болбостон, илимдин борборуна айланууда. Бул концепцияны кантип өнүктүрүп жатасыз? как вы эту концепцию развиваете? Акыркы учурда биздин университетте изилдөө институттары, илимий изилдөө мектептери, юридикалык жана экономикалык мектептер иштейт. Ошондой эле биз азыр турган жай Think Tank деп аталган аналитикалык борбор. Бул университеттин аналитикалык борбору. Мисалы, биздин Think Tank жүргүзүп жаткан долбоорлордун бири бул мыйзам долбоорлорунун же мыйзамдардын окулушун жакшыртуу. Биз бул ишти парламенттин сенаты менен биргеликте аткарып жатабыз. Законопроектов или законов, нормативно-правовых актов. И мы это делаем Демек, сиздер мыйзамдарды алып, аларды кызматкерлериңиздер жөнөкөй жарандардын көз карашы менен окуйт, туурабы? Ооба, биз мыйзамдарды карап чыгып, аларды юридикалык терминдерди билбеген катардагы жарандардын көз карашы менен окууга аракет кылабыз. Анткени биздин мыйзамдар, нормативдик актылар өтө татаалдаштырылган. Бул мыйзамдар ким үчүн жазылса, ошол жарандар биздин ченемдик актыларды түшүнбөйт. Ошондуктан бул долбоорду ишке ашыруу чечими кабыл алынган. Азыркы учурда бул боюнча айрым натыйжалар бар. Аларды жакынкы келечекте сунуштайбыз. которые мы в ближайшем будущем уже будем презентовать. Мен сизди туура түшүнсөм, сиз мыйзамды алып, анын окулушун жеңилдетүү үчүн кайра жазып чыгасыздарбы? Ооба, ошол эле учурда юридикалык техника бузулбашы керек жана мыйзамдын мааниси өзгөрбөшү зарыл. Бул дагы өтө маанилүү. Башкача айтканда, биз аны катардагы жаран үчүн түшүнүктүү кылабыз. Азыр сиз кабыл алынган мыйзам боюнча иштеп жатасыздарбы же мыйзам долбоору боюнчабы? Кабыл алынган мыйзам боюнча. Азырынча кабыл алынган мыйзамдар менен иштеп жатабыз. Бирок келечекте мамлекет бул методологияны да эске алат деп үмүттөнөбүз. Биз эртең биздин мыйзам чыгаруучулар колдонгон методологияны иштеп чыгууну каалайбыз. Казакстанда мугалимдерди орто билим берүү тармагындагы педагогдорду колдоо жаатында олуттуу өзгөрүүлөр болгон мезгил болгон. Алардын айлык акыларын олуттуу көтөрүшкөн. Бул болсо мугалимдердин жогорку окуу жайларынан мектептерге кетишине алып келген. Алар сабак берүүгө кетишти.
Они пошли туда предметниками. Но в целом это Бул жалпысынан туура, анткени мугалимдердин айрыкча орто билим берүү мугалимдеринин айлык акылары жогору болушу керек. Мугалимдер менен окутуучулардын статусун жогорулатуу зарыл. Ошондуктан мугалимдердин айлык акысын ушундай деңгээлге чейин көтөрүү мамлекет башчысынын өтө туура чечими болгон. Мен албетте бул чечимди колдономун. Бирок экинчи жагынан жогорку окуу жайлары үчүн бул өзүнүн окутуучуларынын орто билим берүү тармагына жоготуп албашы үчүн алардын айлык акыларын көтөрүүгө стимул болду. их преподаватели не уходили в среднее образование. Биз сиз менен каржылык моделдер тууралуу сүйлөштүк. Айрыкча мамлекеттик жогорку окуу жайларынын моделдери тууралуу. Ал жакта анча кеңири аракеттенүү мүмкүн эмес го. Ооба анчалык мүмкүн эмес, анткени гранттардын баасы өтө төмөн. Ошондуктан алар кошумча киреше булактарын издөө сыяктуу чакырыктарга туш болушат. Мындай илимий изилдөө институттары жардамга келет. Мисалы Сатпаев университетиндегидей. Гранттар тууралуу айтсам, алардын санын дайыма көбөйтүүгө болбойт деп эсептейм. Профессионалдык техникалык билим берүүнүн статусун көтөрүү керек. Бизде чындыгында сантехниктер, кыш коюучулар, куруучулар сыяктуу адистер жетишпейт. Мына ушундай жумушчу кесиптер жетишпейт. Жада калса менин билишимче айрым сантехниктер бул жакта абдан жакшы айлык алышат. Германия тууралуу айтсак, жогорку билим 30% гана түзөт. Калган 70% профессионалдык техникалык билим алып, колдонмо университеттерде окушат. Бизде болсо көпчүлүгү жогорку билимге умтулушат. Ошондуктан гранттардын саны дайыма көбөйүп турат. Бирок бул модель туура эмес, анткени сен гранттардын санына жараша алардын баасын көбөйтө албайсың. Вот в профтехе остаются, получают образование, А у нас? непосредственно в Applied University. У нас в основном все идут в высшее образование. И поэтому гранты количеством все время увеличивается. Но эта модель неправильная, потому что стоимость ты не сможешь завтра увеличить на то количество грантов. Демек баарына эле жогорку билим керек эмес. Ооба, баарына жогорку билимдин кереги жок. Бирок бул үчүн профессионалдык техникалык билим берүүнүн статусун көтөрүү керек. Айлык акыларды жакшыртуу зарыл. Биздин адамдардын аң сезиминде мен куруучу, кыш куюучу, сантехник, ширетүүчү болуп иштеп өзүмдү бир нерседен кур калгандай сезбешим керек деген түшүнүк болушу шарт. Жогорку билим албай калган деген ой жаралбашы керек. Туура, ошондой ой болушу туура эмес деп эсептейм. Сиздин оюңузча эмне үчүн мындай стереотип биздин коомдо бар? Я думаю, это все. Менимче бул жаштардын кесиптик багыт алуудагы көйгөйлөрү. Алар мектепте окуп жүргөндө эле келечекте ким болоорун так билбейт. Ошондуктан туура эмес адистиктерди тандап алышат. Поэтому, исходя из этого, неправильно выбирают специальности. А если Эгер көптөгөн жаштар кесиптик техникалык билим алууга өтүп кетсе, бул жогорку окуу жайлардын санына жана алардын каржылык туруктуулугуна кандай таасир этет? вузов, на их финансовой Ну, это ж устойчивости? хорошо же, пусть будет меньше вузов. Бул жакшы нерсе. Университеттердин саны азайса, бирок алар мыкты, сапаттуу болуп калса жакшы болот. Бирок бул окуу жайларды күчтөп жабуунун кереги жок. Алар күчтүүлөрү менен атаандаша албай калса, өздөрү жабылышат. Ал эми атаандаша алгандары мыктылардан болуп чыга беришсин. Бул жерде эч кандай маселе жок. Ошондуктан мамлекеттик да, жеке менчик да университеттер министрликтен бирдей аралыкта болушу керек деп эсептейм. Такая частных. Вы сейчас говорите такие, Азыр сиз жалпыга көп деле жага бербеген нерселерди айтып жатасыз. Сиз тармак үчүн, билим берүү чөйрөсү үчүн көбүрөөк күйүп бышып жаткандайсыз. Эмнеге өзүңүздүн университетке гана көңүл бурбайсыз? Сиздин атыңыз бар, сизди баары билишет. Эмнеге дал ушул темага ушунчалык активдүү катышып, ачык айтып жатасыз? вас уже знают. Почему вы все-таки хотите еще и в этом поучаствовать так активно, открыто об этом заявляете? Балким ар бир жаран ушундай каалай тургандыр. Ар бир жаран андай эмес, ошондуктан сурап жатам. Сиз кандай миссияны көрүп жатасыз? Менимче, эгер сен Казакстан Республикасынын жараны болсоң, бардык жөндөмдү жана мүмкүнчүлүктөрүңдү өлкө үчүн жумшашың керек. Опыт прошел. Өмүр бою топтогон тажрыйбаңды мамлекетке, өкмөткө жана тиешелүү министрликке сунуштоо зарыл. Балким бул идеялар мамлекеттик деңгээлде ишке ашат. Мы здесь находимся именно. Биз бүгүн келечекти калыптандыруучу чөйрөдө иштеп жатабыз. Да, эти ребята Бул жерде жүргөн жаштар, студенттер эртең биздин өлкөдү башкарган адамдар болушат. завтра они же будут управлять нашей страной. Ошол түшүнүктөн улам бул чөйрөдө иштеген адамдардын жоопкерчилиги канчалык чоң экендигин сезесиң. У людей, которые находятся в сфере образования. Ошондуктан биз жөн гана бир нерсе менен алек болуп тура албайбыз. Мен өзүм менен гана алектенем. Муну эч ким менен бөлүшпөйм. Бул менин сырларым деп олтуруу туура эмес. Биз ачыкпыз. Биздин университеттер тажрыйбабызды бөлүшүүгө даяр.
опытом. Поэтому у нас вот эта Лига академии честности, это тоже своего... Ошондой эле биздин академиялык адалдык лигабыз бар. Бул дагы тажрыйба алмашуунун бир формасы. Университеттер бири-бирине барып тажрыйба бөлүшөт, мониторинг жүргүзүлөт. Бул жөн гана текшерүү эмес, бул башка университеттерге жардам берүү, алардын ишин жакшыртууга кеңеш берүү. Мисалы, биздин университетке жакында 18 университеттен турган топ келет. Биз алар менен тажрыйба бөлүшөбүз. Бул жөн гана мониторинг эмес, университеттердин өз ара жакшыртуу процесси. Муну менен университеттер профилдик министрликтин катуу жөнгө салуусусуз эле өнүгүү жолун табышат. Сделать. Как улучшить себя. Вот. И исходя из этого, этот нетворкинг, вы правильно сказали тоже, который объединяет университеты, и они вот улучшают себя вот сами уже, без регуляции даже профильного министерства.